Bismillah ва алхамдулилlah ва салату ва саламу аля расулилlah амма ба'да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті достар, сабақтар ұсталантабыз жин жана шайтандар аламы. Өтілүүчү маселе жиндердин корголуучу, тосулуучу жолдор, куралдар. Ушул маселеде бир чоң маселеге келип жеткенбиз. Бул жакшы аклак маселеси, жакшы аклак калкан сымабы болот дегенбиз. Шайтандардан тосуучу ошол жакшы аклактын ээсине жана эмне үчүн бул жакшы аклак маселеси өтө көйгөйлүү болуп эсептелет. Себеп дегенде жин жана шайтандардан тосулуу маселесинде жана жиндердин бул жакшы аклак ээси ошол шайтандардын ачуусун келтирет жана ошол эле убакта алардын белин да сындырат. Себеп дегенде жакшы аклак ээси дайыма бул Аллахка жакын пенде болуп эсептелет. Канчалык мусулман киши, ыймандуу киши жакшы аклакка ээ боло берген сайын ошончолук Аллахка болгон жакындоосу артып кете берет. Жана ошондой эле Аллахтын элчисине дагы. Себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Кыямат күнү мага эң сүйүктүүңөр жана эң жакыныңар эң жакшы аклакка ээ болгонуңар" деп айткан. Ошол себептен ушул тараптан шайтандардын өтө ачуусу келет. Кимде ким жакшы аклакка ээ боло турган болсо. Ошол эле учурда тескериси, кимде ким жаман аклакка ээ болсо, албетте шайтанга болгон, ошо иблиске болгон жакындоосу артып кете берет. Барып киши ошол иблистин жоокерлеринен, аскерлеринен болуп калат. Кандай жакшы аклактын ээси барып Аллах Тааланын Ар-Рахмандын аскерлеринен, жоокерлеринен болгондой. Ошол себептен ар бир киши ким болушун өзү тандайт. Аллах Таала ыктыярды берген. Аллах мажбурлабайт. Албетте баардыгы Аллахтын каалоосунун негизинде болот, бирок Аллах өзүнүн адилеттүүлүгү менен жана даанышмандыгы менен ар бир пендесине тандоо жолун берген. Ошол себептен жакшы аклак бул шайтандардан тосула турган калкан жана зоот болуп эсептелет. Ошол ээсине жана ошол эле учурда бул дагы бир чоң себеби бар эмне үчүн шайтандар ушул жакшы аклак ээсин жаман көрөрүн. Себеп дегенде жакшы аклак ээсин бир гана Аллах Таала жана анын элчиси эмес, адамдардын баары дагы жакшы көрөт. Себеп дегенде жумшактыкты, жакшы аклакты адамдын табияты жакшы көрөт. Ошондой эле жаман аклакты адамдын табияты жаман көрөт. Ошон үчүн канчалык киши жакшы аклакка ээ болгон сайын ошончолук адамдарга сүйкүмдүү болуп кете берет. Ошол тараптан дагы шайтандар өтө жаман көрөт. Ошонун негизинде ислам динине чакыруу, ошол даваттын эң чоң ачкычтарынан бул жакшы аклак менен адамдарга дават кылуу. Ошону көрүп канча деген кишилер динге келет. Ислам динин сүйүп, жакшы көрүп келет. Ошол себептен бул тараптан шайтандарга өтө катуу бул көйгөй болуп эсептелет. Жана канчалык бир деңгээлдерде ушул жакшы аклактан адамдарды бурганга аракет кылышат. Ошон үчүн көрөсүң, бүгүнкү күндө жаман аклак ушунчалык деңгээлде тараган, балким нормага айланып калган. Ал эми жакшы аклак башка көз караш менен каралып калган. Себеп дегенде шайтандар акыйкатты тескерисинен көрсөтүп, адамдардын көзүн бууп келишет. Ушул убакка чейин жана мындан да ары. Ошон үчүн бирок негиздер кала берет, эрежелер кала берет. Бул жумшактык, жакшы сөз, жылуу сөз, жакшы мамиле бул ошол жакшы аклактын негизги устундары болуп кала берет. Жана негизи жакшы аклак бул пайгамбарыбыздын аклагы. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва иннака ла аля хуликин азим" дейт. Чындыгында сен улук аклактын ээсисиң дейт. Пайгамбарыбыз улук аклактын ээси болгон. Өзү пайгамбарыбыз айткандай: "Иннама буисту лиутаммима макаримал ахлак" деген. Мен бир гана жакшы аклактарды дагы жакшыртыш үчүн жөнөтүлгөм деген. Жаман аклактарды оңдош үчүн эмес. Себеп дегенде ислам дини бул бийик сыпаттарды дагы бийиктеш үчүн аракет кылат. Эч убакта мусулман киши жаман нерсени
мындай сүйлөп отурбайт эч убакта. Мусулман киши же жакшы болот, же эң жакшы болот. Үчүнчүсү жок мусулман үчүн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз жакшы аклактардагы жакшыртыш үчүн келгем деп айткан. Жана пайгамбарыбыз Аллах Таала Куранда айтат: Мухаммадун Расулуллах валлазина ма'аху ашиддау алал куфар ва рухамау байнахум. Мухаммад Аллахтын элчиси деген. Аны менен бирге болгондор, мындайча айтканда мусулмандар, имандуулар, имансыздарга катаал келишет, ал эми өз ара ырайымдуу, жумшак болушат дейт. Бул өз ара мамиле кылуунун жолун, негизин айтып атат Аллах Таала. Эч убакта мусулманга эч убакта катаал болушу мүмкүн эмес. Бул арам болот. Мусулманга дайыма жумшак болуш керек. Канчалык зыян кылбасын, сен зыянга зыян менен жооп бербейсиң. Ошол зыянына жакшы аклактын аныктамасы өзүңдүн зыяныңан бөлөктөрдү тососуң, жана колуңан келишинче аларга жакшылык кыласың, жана үчүнчүсү алардын зыянына сабыр этесиң деген сөз. Ушул үч нерсе болуш керек. Өзүңдүн зыянынан бөлөктөрдү тососуң, бөлөктөргө зыян кылбайсың, жана жакшылыкты колдон келишинче кыласың бөлөктөргө, жана алардын зыянына сабыр этиш керексиң. Ушул үч негизде, ушул үч устунда жакшы аклак деген термин орун алган. Ошол себептен бул өтө улук аклак болуп эсептелет. Эч убакта мусулмандар бири-бирине катаал болушпайт. Эч убакта. Балким жада калса, мусулман эмес имансыздарга адилеттүү болушат. Жакшы аклак ушул нерсени, шарият ушул нерсени талап кылат, бөлөктөргө адилеттүүлүктү талап кылат. Эч убакта кыянат кылбайсың. Ушул маселе негизги маселе. Жана бөлөк хадисте пайгамбарыбыз айтат, Хузайфа радиаллаху анху Ибн Масудга айтат: эгерде сенде 4 сыфат болсо, анда ушул дүйнөдөн эмнени колдон чыгарсаң дагы сага зыян бербейт дейт. 4 сыфат болсо, ошо дүйнөдө эмнеге жетпей калсаң дагы ага кейбе деп атат. Биринчиси, эгерде аманатка бекем болсоң дейт. Аманаткөй болсоң деген сөз. Аманат эмнеде болот? Ошо тапшырылган нерседе жана кылган иштериңде. Аманаткөй болуш керексиң. Жана сөзүңдө эгер чынчыл болсоң дейт экинчиси. Киши сөзүндө чынчыл болуш керек дайыма. Кабарында чынчыл болуш керек. Бирөөгө бирдемкени жеткиргенде кошуп, токуп сүйлөбөш керек деген сөз. Үчүнчүсү, аклагың жакшы болсо дейт. Адебиң жакшы болсо дейт. Төртүнчүсү, тамагың адал болсо дейт. Ушул 4 нерсе эгер сенде болсо, анда дүйнөдөн эмнеге жетпей калсаң дагы ал нерсе сага зыян бербейт дейт. Ушул 4 нерсе менен сен ийгиликке жетесиң деп атат. Чынчыл сүйлөй турган болсоң, аманаткөй болсоң, жакшы аклактын ээси болсоң, жана тамагың адал болсо. Ошол нерселер бул жакшы аклакка өзү негизи коомчулук муктаж. Эгерде коомчулукта жакшы аклак жок боло турган болсо, анда бири-бири менен мамиле кылыш мүмкүнчүлүгү болбой калат. Жана ошол коомчулук эч убакта ийгиликке жетпейт. Дайыма бири-бирине ороңдошуп, жамандык кыла берген коом бир хаоска түшүп калышат. Эч убакта ушул хаостан чыга албайт. Жана биргелешип бир ишти алып жүрө алышпайт. Ошон үчүн бул коом бутуна тура албайт деген сөз. Ошол себептен шайтандардын, жиндердин эң чоң бүгүнкү күндө ушул коомчулукка иштеп аткан нерсеси ошол аклактан чыгарып, жаман аклакты жакшы көрсөтүп, ушул хаосту адамдардын арасында кылыш керек болуп атат. Ошол себептен бүгүн кимде-ким ушул жакшы аклакты сактап келген болсо, өзүн оңдоп келген болсо, жүрөгүн тазалап келген болсо, жана ушул нерселерди өзүнүн кылган иши менен бөлөктөргө үлгү боло турган болсо, анда ушул хаостан чыкканга мүмкүнчүлүк жана үмүт болот. Жана ушуну менен бирге шайтандарга өтө чоң, зор сокку берген болосуң. Демек, айта турган нерсебиз, эң чоң шайтандардан эң бир чоң тосо турган калкан жана курал бул өзүңдү жакшы аклак менен кооздонуш керексиң. Бул кооздонуу. Себеп дегенде мурунку алымдардан сөз бар.
Эгерде ким ошо дүйнөнүн эң кымбат кийимине кийинип турган болсо дагы бирок адеби аклагы жаман боло турган болсо, мен үчүн жылаңач бир адамдай болуп турат деген. Кийими жоктой. Ал эми ким ошо жеп жалаңач болуп кийими жок болсо дагы бирок жакшы аклак нээси боло турган болсо, мен үчүн ошо дүйнөдөгү эң кымбат кийимди кийип тургандай болот деген. Ошон үчүн эң кымбат, эң жакшы кийим бул адамдын кулук мүнөзү жакшы. Демек, ар бир мусулман, ар бир адам ошол кийимди кийинип, жана ошол кийим менен бөлөктөрү менен дагы бөлүшүш керек. Жана ошону менен шайтандарга зыян бериш керек. Ошол чекитте токтоп турабыз. Жана адаттагы бүгүнкү үйрөнүүчү дуабыз. Биз истихфар маселесинде токтолгонбуз. Истихфардын өтө көп түрлөрү бар. Истихфар деген Аллахтан кечирим суроо. Ошо бүгүн айта турган истихфарыбыз бул ошол истихфарлардын эң кемелдүү, эң жакшы түрү. Кимдегим ушул нерсени, ушул истихфарды айтып жүрө турган болсо, албетте Аллах Таала аны кечирет жана тообосун кабыл кылат. Имам Ал-Хаким риваят кылган хадисте Ибн Масуд радияллаху анхудан Ибн Масуд айтат, мен пайгамбарыбыз мындай деген уккам дейт. Ким 3 жолу Астагфируллахул азим аллази ла илаха илля хуал хайюл кайюм ва атубу илейхи деп айта турган болсо, анда күнөөсү кандай күнөөсү болбосун кечирет, жада калса эгерде согуш майданынан качып кете турган болсо дагы дейт. Ушундай деңгээлде бул чоң күнөө болот, майдандан качуу, майдандан качып кетүү. Бирок ушул нерсени пайгамбарыбыз эгер ким айта турган болсо дейт 3 жолу, ошондой деңгээлде күнөө да кечирилет дейт. Астагфируллаха, Аллахтан кечирим талап кылам, сурайм. Астагфируллахул азима, улуг Аллахтан, ла илаха илля ху, андан сыйынууга татыктуу жана акылуу зат жоктугуна күбөлүк берем. Ал хайюл кайюм, ал дайым тирүү, жана эч кимге муктаж эмес, баары ага муктаж. Ва атубу илейхи, жана Аллахка тообо менен кайтам, моюн сунуп. Ошол дуаны, ошол истихфарды ким түшүнгөн акыбалда, ыйман келтирген акыбалда, бекем ишенген акыбалда эгер айта турган болсо, кандай гана күнөөсү болбосун, Аллах Таала күнөөсүн кечирет. Аллах Таала баарыбыздын күнөөбүздү кечирип, кыямат күнү ошонун негизинде ийгиликке жеткирсин. Жана жин шайтандардын келүүсүнөн, зыян берүүсүнөн бизди сактасын. Жана ошол сабактарыбызды ихластуу, берекелүү жана дайымдуу кылсын. Субханакаллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Görüşкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.